Ушу Кыргызстандын эң чет бурчунан кече акыркы күндөр жана миллиондор түшүп аткан Достук Арка деген, Жаштык деген айылда көпчүлүк билим тармагындагылар таанышы мүмкүн, Гапыр Мадаминов деген агай бар. Мына ошол агайдын Энелер мектеби деген өзүнчө программасы бар. Ал агай мына ошол Лейректе, Границадан мына Тажикстан көрүнүп турат. Кыйкырсаң угулат тажиктаргачы. Кечеги миллиондор түндө ошол жерге түштү. Кече акыркы миллиондор ошол айылына түштү. Тажикстан көрүнүп турат, география бүтөт, мына жакта Кыргызстан жок. Ошол четте суу жок, башкасы жок айылда жөнөкөй бир патологиядан тамчы өтүп аткан мектептен окуткан балдар бүгүн биздин Себаттын башканын балдарынан көп жанагы президенттин колунан алтын сертификат алышат. 20-30 бала президенттин колунан высший бүтү дей турган болсо, 5-6 ошол агайдын мектебинен келет. Ал агай мына ошол мугалим окуучулар менен, ата-энелер менен стойкага туруп албастан, башка кылбастан, ошол апаларды, жеңелерди окутуп, анан балдарын да окутуп, алдырып өзүнчө бир методдору бар. Балким биздин ошол илим билим министри дагы ошол кишинин методуна башкага өтүшүбүз керек. Эгер мына силер көргөн вариант менен көрдүк болбоду. 7 класстын деңгээлинен төмөн экен эжекейдин деңгээли. Силердики болбоду, анда ошол агайдын методуна өтүп туруп, болбосо мына ошол эң туура вариант ошол жумшактык, сылыктык. Мен айтпаймын мугалимди жазалаш керек, башка кылыш керек деп. Мугалим бул ата ордуна ата.